Кеминде уурулукка шектелип өспүрүмдөр кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, буга чейин Кемин районунда жайгашкан бир нече дүкөндүн ээлери уурулук фактысы боюнча арыз менен Кемин райондук милиция бөлүмүнө кайрылып, дүкөндөрдүн кулпусун бузуп кирип, акча, оюлдук телефондорун, тамак аштарды уурдап кеткен белгисиз адамдарга чара көрүүнү суранышкан. Келтирилген зыяндын өлчөмү аныкталууда. Фактылар Кемин районунун ички иштер бөлүмүнүн 200 беренеси уурулук менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Тергөө жана ыкчам иш-чаралардын алкагында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматкерлери жана Кемин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери шектүүлөрдү аныкташып, райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкен. Алар 15 жаштагы жана 11 жаштагы жарандар болуп чыккан. Учурда милиция кызматкерлери жогорудагы адамдарды башка ушул сыяктуу жасалган кылмыштар боюнча текшерип жатышат. 3 факты боюнча тергөө иш-чаралары уланууда.